Икрам Хамракунов ашпозчулукту мыкты өздөштүргөн. Буга чейин Оштогу эң мыкты делген кафе-ресторандарда иштеп келген. 4 ай мурун досу менен биргеликте жеке ишкерлик менен алектенип көрүүнү чечип, чакан тамактануучу жайды иштете башташкан. Жакшы эле болот экен. Бир досумду ачканбыз, кыргыз досум. Биз бул кафени досум экөөбүз биргеликте ачтык. Ашкананы ачууга кеткен чыгымдардын баарын экөөбүз ортодо көтөрдүк. Ал өтө ишеничтүү, адамгерчиликтүү адам. Экөөбүз кичинекейибизден чогуу жүрүп, дос тутунганбыз. Досум кыргыз улутунан. Ал мамлекеттик иште иштегендиктен ашканадагы көпчүлүк жумуштарды мен аткарам. Азыр бул жерде администратор, ашпозчулук милдеттерди бир убакта аткарып жатам. Ал болсо документ иштери менен алектенип, зарыл болгон убакта келет. Эгерде кандайдыр бир маселе жарала турган болсо, биргеликте кеңешип, андан соң чечим кабыл алабыз. Кыздар иштейт, балдар бардыгы интибак жакшы иштеп атабыз. Эки дос ишкерликти колго алып, киреше табуу менен гана тим болбостон кыргыз-өзбек достугун бекемдөөдө үлгү боло алышты. Азыр алар жакын санаалаш дос эле эмес, бизнес чөйрөсүндөгү өнөктөш болууга жетишкен. Биз да өзбек кыргыз дебейбиз. Негизги максатыбыз мындан ары ашкананы кеңейтүү, ишти алдыга жылдыруу болуп саналат. Бизде өзбек же кыргыз деген маселе жок. Баарыбыз биргеликте ынтымактуу иштеп жатабыз. Бөлүнгөндө эмне эле? Баарыбыз мусулманбыз. Бир тууган элбиз да. 2 полный лагман, кара чай бересиз. 1 салат кошуп коюңуз. Азыр бул ашканада 10дон ашуун адам жумуш менен камсыз болушкан. Алардын улуту, тили башка болгону менен максаты бир. Мен ушул жерде ачылгандан бери иштейм. Биздин аралаш иштейбиз. Ушу 2 улут болсок дагы ынтымакчылыктабыз. Аласа береселерибиз менен мамиле кылабыз. Бир туугандай эле иштеп атабыз. Бизде эч бири-бирин кемсинтүү деген, бири-бирин ашыкча сүйлөө деген жок. Дини, тили, базары жана мазары бир болгон оштуктардын бир гана максаты бар. Сүйүктүү шаарынын мындан да өнүккөн, жашыл, бейпил шаар болуусуна жетишүү. Самара Парпиева, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.